Эми жарнамалык материал менен таанышып алыңыздар. Кумтөр ишканасынын иши 2 айга созулган аргасыз тынуудан кийин кайрадан жанданды. 2020 жылдын кен иштетүү боюнча пландары бекитилип, тиешелүү мамлекеттик органдардын уруксаттары берилди. Кумтөр Голд компания ишканасы кен казуу иштерине киришти. Теманын уландысы кийинки материалда. Ачык тоо кен иштеринин темпи өсүүдө жана иштер толук көлөмдө жүрүп жатат. Жумушчулар нөмөттөргө чыгышты. Алтын ылгоо фабрикасынын агрегаттары болсо тиешелүү техникалык тейлөөдөн өттү. Бүгүнкү күндө 2020 жылдагы пландарга ылайык запастагы топтолгон рудаларды кайрадан иштетүү улантылууда. Жумушту коопсуз аткаруу жана ар бир кызматкердин аман-эсен үйүнө кайтуусун камсыздоо компаниянын башкы максаты жана дайыма ошол бойдон калат. Январь айынын башында Центера Голд компанияларынын бардык өндүрүштүк объектилеринде жарыяланган глобалдык коопсуздук жумалыгы алкагында Кумтөрдө коопсуздук аптасы өткөрүлдү. Бул масштабтуу иш-чарага коллектив ичиндеги жыйындар жана коопсуздук темасындагы талкууларды камтыган. Бул мезгил аралыгында ар бир кызматкер коопсуздук маселелери боюнча кайрадан лидер болуу милдеттерин алып, коопсуз жумуштарын аткарууда жоопкерчиликти алышкан. Быйылкы жылы бекитилген план боюнча геологиялык чалгындоо иштери улантылат. Эскерте кетсек, 2018-19 жылдары Центера Голд компаниясынын директорлор кеңеши геологиялык чалгындоо иштерине 24 миллион АКШ долларын бөлүп берген. Борбордук түштүк батыш жана түндүк чыгыш карьерлеринде келечектүү жер тилкелеринде чалгындоо иштери күнү-түнү жүргүзүлүп жатат. Работы продолжаются, есть уже. Иштер уланып жатат. Жер тилкелери боюнча оң натыйжалар болууда. Айрыкча борбордук тилкелериндеги түштүк батыш тарабында хоккейстик жаңы рудалуу аймагы бар. Учурда ал жерде тыкыр изилдеп жатабыз. Геологиялык чалгындоонун алдын ала натыйжалары тастыкталса, Кумтөр кен жеринин иштөө мөөнөтү дагы бир канча жылга узартылышы мүмкүн. Ага жараша өлкөнүн эң ири салык төлөөчүсү мындан ары дагы мамлекеттик бюджеттин башкы таянычы болуп кала бермекчи. Анткени Кумтөрдүн мамлекеттик казынага орточо эсеп менен жылдык төлөмдөрү 9,5 миллиард сомдон ашыгын түзөт. Өткөн жыл компания үчүн да, онуттуу которууларды алган Кыргызстандын экономикасы үчүн да ийгиликтүү болду. 2019 жылы компания 18 тоннага жакын алтын өндүргөн. Биз оптимисттик маанайда болуп, 2020 жылдагы өндүрүштүк көрсөткүчтөр боюнча кайрадан ийгиликтүү болоруна ишенебиз. Биз Боштек төгүндөлөрүндөгү кайгылуу окуядан кийин бардык күч-аракеттерди туруктуулукка жетишүүгө жана кен жеринин иштөө ишмердүүлүгүн узартуу үчүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп жатабыз. Кумтөр Голд компания ишканасынын ишке болгон натыйжалуу мамилеси коюлган милдеттерди ийгиликтүү аткарууга жана 3000ден ашык үй-бүлөнү иш менен камсыздап келүүдө. Алтын кен компаниясы быйылкы жылы дагы божомолдогон көрсөткүчтөр ишке ашаарына ишенишет. Мамлекеттик бюджетке туруктуу салыктардын которулушу, аймактардын өнүгүшүнө олуттуу салым кошуп жана Кыргызстанда көптөгөн социалдык долбоорлорду ишке ашырат.